Байыртан бери бабаларыбыз ата тек сүрүштүрүп, улуттук тарыхтын башатын үзбей келген. Ошондон улам көрсөтүүбүздүн бүгүнкү каарманы Кыргыз Республикасынын эл артисти Орозбек Кутманалиев жети атасын жазбай айтып оозунан түшүрбөптүр. Алар Кутманалы, Дооронбек, Сарман, Тайтеке, Кармышак, Төлөк, Шалта, Эштек, Богорстон. Атасы Кутманалы менен апасы Гүлсүн 3 баласын Алпештеп өстүргөнү жөнүндө алардын жаркын элесин жүрөгүнө сактаган эскерүүсүнүн биринде мындай дегени бар. Ата менен күн бирдей. Атам раматылык күндүн чыгышын жана батышын өзгөчө баалачу. Күн батарда, о айланайын күн, барган жериңе ырыскы чач, сапарың байсалдуу болсун. Эртең менен кайра көрүшөлүк деп күн менен коштошчу. Эртең менен күн чыгарда, ассалому алейкум күн, элге чачкан ырыскыңдан мени кур кылба деп күн менен учурашчу экен. Апасы Гүлсүн болсо үй бүлөгө камкор, балага жумшак, аялга боорукер болууга таасир эткенин айтат. Асия, пойми меня правильно. Один необдуманный шаг может изменить всю твою жизнь. Делая добро этому чужому парню, ты можешь оттолкнуть от себя такого достойного человека, как Айдар Кул. Что он подумает, если увидит его в твоем доме? Орозбек Кутманалиев 1932 жылы 16 майда Сокулук районуна караштуу Шалта айылында туулган. Бала кезинен эле уктаса башында, ойгонсо кашында комуздун колунан түшүрбөгөн Орозбек Кутманалиев комуз чертип ырдай берчү тура. Анан опера ырчысы Ашыралы Боталиев үнүн жактырып филармонияга алып келгенде болгону 13 жашта экен. Ошол кездеги филармониянын директору Адемов, музыкалык окуу жайдын директору Темирбеков, Алымкул Үсөнбаев бул баланы Осмонкулга кошсоңор мындан акын чыгат деген экен. Төкмөлүк жөрөлгөсү ошондон уланат. Тойго 2 дубан эл келет. Тойго келген 10 чакты ырчылардын ичинен кадимки Токтобул ырчылардын башчысы болуп калат. Анжиян тараптан келген Кара Мурса деген жаш акын аркалык Карыя Накен деген акынды каптап кое берет. Накен болсо жашы 60тан ашып калган, оозунда тиши жок, оң жак көзүнөн кичине жаздым көргөн киши экен. Сен али кече түрүү жүргөн кандай бала кетсиң деп, ошондо жаш акын Кара Мурсанын каптап турган жери дейт. Карыя Накен карыпсың, карылыкадай барыпсың, карылыктын үстүнө ак көз болуп алыпсың, колуң кетпей тырманат, котур болуп калыпсың, оң көзүңдөн ажырап, Накеним сокур болуп калыпсың, аузуңда тиши бүдүр тиш калбай, азуулуңдан чалыпсың, карыганча топурдап, Накеним акылыңдан таныпсың. 12 жашта ээрчитип Осмонкул кескен тушоосун, орошон талант аксакал, каалаган элге узоосун. Орозбек Кутманалиев эң алгачкы чыгармачылык чыйырын Кыргыз мамлекеттик Куурчак театрында иштөө менен баштаган. 1965 жылы Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз мамлекеттик филармониясында солист, 1969 жылы Кыргыз телекөрсөтүү жана радио уктуруу комитетинде режиссер, диктор, 1974 жылы Кыргыз фильм киностудиясында дубляж боюнча режиссер, кийин Салам Алик кинофирмасында кеңешчи болуп эмгектенген. Ал эми 1971 жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин тарых факультетин бүтүргөн. Гүлгүндөй жаш курагында өз айылындагы Эгембердиева Гүлнарага үйлөнүп, 5 балалуу болуп, өмүрдүн бактылуу күндөрүн сүрүп аткан кезде жубайы Гүлнарды шумажал баарынан ажыратып алып кетет. Андан кийин Орозбек Кутманалиевди турмуш жолу Фатима апага жолуктурат. Ошо радиода иштеп, радиода чогуу иштеп, бир передача чогуу болуп, режиссер менен оператор болуп иштеп калдык экөөбүзгө. Бир жаштар үйүнүн Экогор деген илгери ушундай бир эмелер бар, передачалар аткарып жүрдүк, ошол таанышып. Гүлдесте деген ырдашама арын жазганда, Олчу ямада арча беришик деген, арчалуу деген бир эме бар экен. Көк жайыттай ошого чыгып алып тоонун башында. Ошондо ошо ырды жазганда, саа болсун Гүлдесте деп атында Гүлдесте деп койгон. Фатима Кутманалиева менен Орозбек Кутманалиев Кыргыз радиосунда бирге иштеген күндөрү таанышып, анын адамдык жакшы сапаттарына күбө болуп, үй бүлө курушат. Ал 5 балага мээримин төгүп, өзү 6 бала төрөп, 11 баланы бапестеп өстүрүшөт. Ошентип 35 жыл бирге өмүр сүрүшкөн. Чынара ортодо чынара эме болду да. Бияка башка аялдарга ыйлап качып эле мага эле
кабинетиме келе кетпей жүрчү. Анан кийин өзү да айткачы көрдүм, наристе бала өзү эле чуркап барып жүрөт деп тамаша кылып күлдүрүп ошентип жүрчү. Эрке балдар болуп чоңойдук. Биз мына азыркы Фатима апабыздын 2 бөлөк балдар болсок дагы, бирок биз эч качан айтчу эмеспиз. Биз биринчи апанын балдарыбыз же бөлүп тиги экинчи аялдын балдары деп эч качан бөлүнчү эмеспиз. Дайыма папочка, мамочка, атабыз, апабыз деп сыймыктанып, экөө бирге радиодон таанышып, ошол жерден үй бүлө булатып, бизди дагы апабыз ушу бөшөө калды эле деп, бизди мээрим баарын бизге төгүп, анан чоңойтуп бизди бутка тургузуп, ар бирөөбүздү үйлөнтүп, жайлантып, кандай болду экен ушулар деп. Анан атабыз аябай мээримдүү киши болчу. Үйдө да тамашакөө киши болчу. Бирдемке жумуш жасатканда дагы, ай, келгиле баарыбыз жасайбыз деп, манты жасасак да баарыбыз бирөөсү камыр жайса, бешөөбүз мантыны түдүүчүбүз, чогуу баарыбыз жасап отурчубуз. Эмгекке дагы ошондой мамиле жасаттырып, ошону чогуу эмгектенейле. Бир үйдү салып, айылда үйдү салып атканда, баарыбыз чогуу барып, ошол жерге таш, бирөөлөр таш ташычы, бирөөлөр кирпич алып барчы. Ошентип биргелешип эмгектенчи. Орозбек Кутманалиев ким менен болсо да бат эле тил табышып, жакын адам катары болуп кетчү экен. Ошо сыңары көптөн бери билген адамдай эле Орозбек атанын зайыбы адеп таанышкандан жылуу сезимдер курчап, ал сезимдер жүрөгүндө түбөлүк орнойт. Фатима Кутманалиева менен баш кошкондон кийин кээ бирөөлөр өзүңдөн кыйлаалуу, анан да 5 балалуу адамга кантип турмушка чыгып калдың деп таң калгандар көп болгон. Ошондо Фатима апа үнсүз гана жылмайып, бактыма ыраазы экенимди билдирчүмүн дейт. Мен ошо 23-те, университетте ошо 14 жаш болчу да. Жана келген кишилер айтты. Бул балдар баары сеники ғой, билинбейт ай. Мурунку кийинки деп элдер таң калчу. Баары биргелешип мындай эме болуп калышты. Азыр да ошо чогуу эле жүрүшөт. Ынтымактуу да баардыгы. Анан бай түп чынар теректей бутак тамыры жайылып, чоң ата чоң апа таята таяне болушту. Атам эч качан балдарын мынтип урушуп, тиги кылып эметчү эмес. Баарына бир мамиле кылчу. Кызбы, балабы, баарына бирдей карачу да. Тарбия деген ал атаны көрүп туруп эле тарбия алчубуз да. Анан кийин паспортты алганда ар бирөөбүзгө паспортун берип туруп айтчу да, эми балам, мынакей сен чоңойдуң. Бир киши айтпасын, Орозбектин баласы мындай болду деп сөз болбойн деп туруп айтып эле койчу, болду. Ошо тартиби ошо. Бир мындай урушканын деле көргөн жокмун. Ошо канча жыл, 35 жылдай жашадым. Ошо чогуу туруп калдык 8 жыл. 8 жылдан бөлүнүп кеттик. Ушу бөлүнгөндө деле, чогуу жашаганда деле бир ушундай бир мен мындай кайната деп сезген жокмун, өз атамдай эле сездим да. Ушу балдарга да ушундай мээримин төккөн ата да. Раматылык атам тарбия жагынан мен эң эркеси болгону менен аябай калчу эмесмин эч жерден. Бүт жерге ээчтип эле элдин кишиси болгону менен аябай тартиптүү болуш керек экен, имандуу болуш керек экен. Ошонун баарын атама кандай мамиле кылса, мен да ошондой элге мамиле кылып, аракет кылып ушинтип эле чоңойдум. Орозбек Кутманалиев иниси Рашбектин балдарына да мээрим менен мамиле кылып, бир туугандык сезимди өтө жогору баалачу. Эми чындыгында мен бир тууган кайнагам мен абышкамдан өтө деле чоң жашылуу эмес экен. Болгону бир 2 жаш. Анан бир тууган ал иниси эмес, мен өзүм бир туугандай көрүп жашадык. Шаарга, театрга кеткенче айылда чогуу эле. Анан шаарда жашашканда дагы ошо агамдай болуп мамиле жасап, өзүнүн балдарынан биздин балдарды бөлбөй, баарына бирдей ата болуп, көптөгөн жардамдарын берип, кыйынчылыктар болсо чуркап бардым. Ушундай адам болчу бул киши.
ömürde kıylalar düşüp gömülge. Ал Ак мөр дастанын аткаруу менен кино дүйнөсүндө алгачкы кадамын таштаган. Ошентип режиссер Мелис Убукеев тасмадагы тушоосун кесет. Өзүнүн сөзүндө болсо, Болот Шамшиевдин бир эле фильминен өткөн актер бир чоң институтту бүтөт деп баа берген. Аябышка. Жиндиленбе? Устунда сыр чыгарабыз. Кечинде киши келет да. Hey, sen kayda? Kayda. Mektepke neberem düşten beri kütüp kaldı. Aябышка. Kayda tat. Eneng dora uraydı sen. Tartı ver. Bas hazır. Ay vanekez. Bunu kara. Kaldıragan kadar baktı sen. Орозбек Кутманалиев 30дан ашык каармандардын образын жараткан. Көптөгөн кино тасмаларда терс каармандын ролун аткарат. Айрыкча Ак кеме фильминен кийин аны жашоодо да орой, кыялы чатак адам катары кабыл алгандар четтен чыккан. Бир жолу радиого записке келдим дейт, ырдайт элем дейт. Анан келип ырдайын десем эле курсагым курулдап, анан үн режиссер айтып калды дейт. Курсагыңызды тойгузуп келиңиз. Болбосо кичине үн чыгып курулдап атат тамагыңыз деп. Анан берки эконом фактын жатаканасындагы столовойго келип тамак ичип ичейин деп анан двойной кылып алып шорпону алдым алып келип кашык алып келип эми отурсам эле бир 3 жигит кирип келди дейт. Ой энең турайын бу жерде отурган турбайбы деп келип туруп эле шорпону үстүмө куйгурса болот. Ошол жерден мушташып кеттик дейт. Анан бир киши келип ажырашып көрсө ошол экономика факультетинин деканы экен дейт. Үйүнө апарып душуна түшүрүп анан мен айерден чыксам дейт. Тиги балдар костюм көйнөк көтөрүп турат дейт. Кечирип коюңуз, биз билбей калыптырбыз. Эми бул баягы Ак кемени Октябрь кинотеатрынан көрүп чыккан жигиттер экен да. Ошо кинонун таасири да буга. Бирок ал чыныгы жашоодо өтө мээримдүү, камкор адам болгондуктан элдин эсинде жаркын элеси түбөлүк сакталып калат. Өзү да ошо жумшак болчу, такыр балдарга катып айтпаган. Баягы мен дагы өзүбүздө 5 бала болдук, 10 бала болуп бир бала менен ошо аны мен айттым, эркек балдар кичине катуу бармасачы. Азыр сүйлөшүп коем эле, сүйлөшүп койдум, жумшак эле. Анын өз ишине жан дили менен берилген мамилеси, адамдык бийик сапаты кесиптештеринин, замандаштарынын эсинде күнү бүгүнкүдөй. Ошоқта мен ойноп кетип калчумун да. Анан ойноп кетип калганда тиги киночулар тартып жүргөндөр, экинчи режиссер, биринчи режиссер деп бөлүнүп, анан алардын ассистенттери бар. Ошолор мен эле кайтарып жүрчү да артынан. Ай, берип бас. Ана ошолорго деле мен көп көңүл бурбай, анан бирок Оросол атабыз көрүп алып туруп эле ошодон эле коркчумун да. Не дегенде, ай, сен андай кылба, шокулап турбайсыңбы дегенде эле мен учукпай эле карап туруп калчумун да. Кинону тартып атканда ушул кишиден эле кичине мындай сүрдөнүп, коркуп турчумун да. А бирок негизги айтканда бул мен уже кино тартылып бүткөндөн кийин үйүнө барып дегендей, аны менен кенен уже өзүм чоңоюп калганда сезгенде аябай мындай көл киши болчу да. Бул адам универсал адам болчу да. Бул иш дегенде бул Куурчак театрынан баштаган. Анан театрда иштеп, анан киного өтүп кеткен да. Анан бул киши бул театрдын актёру же кинонун эле актёру эмес, бул ырчы, конусчу, дастанчы, бул бир сөз менен айтканда абдан элге эң кеңири таанылуу универсал адам эле. Бул искусство тарабынан барлык жагынын катмарын жакшы билген, ошо барлык катмарында иштеген залкар киши болчу. Бул киши менен мен кыргыз фильмде бир топ иштеп калдым. А киши менде 2 фильмде тартылды. Мына сүрөттөр илинип турат, кадрлар ошорда. Менде Ниша объяснение деген фильмде, анан Дилетант деген фильмде тартылган. Анан биз илгери Көрөгөш деген бир сатиралык журналда тартчубуз, игровой сюжет менен. Анан ошол сюжеттерде, ошо сатирический журналдарда дагы ошо эң чоң мыкты аткарып, жеткиликтүү ошондой эме менен баягы сын көз караш менен
тартылган фильмдер да бая ошонун баарын жеткиликтүү аткарып ушундай абдан жакшы чоң залкар актер катары билебиз. Бул адам катары да абдан жакшы мындай образга бат кирип кетчү. Турмуштун эмесин абдан жакшы билчү да. Анан кайсы роль бербесең, ал ушундай болчу беле, же мындай болчу беле деп эч качан айтчу эмес. Сразу ошол образга кирип кетчү. Анткени бул элден чыккан, турмуштан чыккан киши болчу да. Көп кырдуу талант ээси Орозбек Кутманалиев 13 жашар баланын арманын ушунчалык жеткиликтүү аткаргандыктан үй бүлөсүн чанып, турмушунан адашып жүргөндөрдүн көбү таасирленип, тууруна кайтып келген. Искусство менен маданияттын тарбиялык күчтүү таасирин ушундан улам баамдаса болот. Ата каныңдан бүткөн эй балаңын, кабыл ал айткан ай саламын. Көңүлүм канчаң эй калса да ал көзүмдөн учубай караның. Көрүнүү жарык дее түштө деп мен көп зарлап жолуңай карадым. Деги көргөн бир күнүңө курсунчу атекай түрүлөй жетим баланын. Атаң адаты болгон эй кайгыруу, аз чыгар менде ай кайгылуу. Азаптын өзүңө турбайбы жең атадан түрүңөй айрылуу. Кабыргам каты күч толбой, канатым кабатай кайрылуу. Көнүмүш болуп баратат, атекай көз жашка жүзүм чайдыруу. Мен атасын көрсем бирөөнүн ачышып кетет ай жүрөгүм. Адашкандын эң айбы жок, ал айланып тапсаң ай түнөгүн. Кетпейт го таштап балдарын, келер деп коюбай жүрөмүн. Анан тирөөдө жүргөн кишиден атекай үзүлсүн кантип күдөрүм. Анын таланты, эмгектери көз жазымда калбай, көптөгөн сыйлыктарга татыган. Ал эми Сокулук районундагы маданият үйүнө Орозбек Кутманалиевдин ысымы ыйгарылган. Орозбек Кутманалиев бул Сокулук айылынын күзгүсү. Бул күнтүү айылы бул Сокулук районундагы маданияттын бир борбору катарында ушул кабинеттин ичинде ачууда дагы максатыбыз эң негизгиси баш болгон Кутманалиев ошол эле күнтүү айылынын Теремечиков, Абдыраев, Куттубаев ушулардын бүт бара тең ошол күнтүү айылынан ошолордун уландысын улап кеткен, байкелердин жолун жолдоп кеткен эң мыкты таланттуу адамдардын бири деп билемин. Өз заманынын залкар инсаны, төкмө акын, киноактер, Кыргыз Республикасынын эл артисти Орозбек Кутманалиев мен өтсөм да күндү тосуп, узатуучу урпактарым бар экенине сыймыктанам дептир. Улуу жолду адам өзү жасайт, жол адамды улуу кылбайт. Мезгил болду, улуу дайра, улуу агым, өмүр болду, балбылдаган чырагың, түркүн адам кейипкерин жараткан, тасмаларда элестериң жаркылдап, өлбөс жанга түбөлүккө айландың.